Урматтуу мекендештер, мен өткөндө түз эфирге чыгып, өзүн Садыр Жапаровдун колдоочуларыбыз деп тааныштырган балдардын биздин эжекелерибизге, кол топтоп жаткан эжекелерибизге кол салып, уруп, алардын телефонун талкалагандыгы боюнча айткан видеомдогу кайсы бир контекстти кесип алгандарды көрүшүп, кечирим сура деп чыгып атышат да. Мен азыр кечирим сурайм. Бирок ага чейин ошол телефону сынып калган эжекебизге жаңы телефон алып берүүнү чечтим. Магазинге келдим. Телефонумдун баасы 16 000 эле дейт. Азыр Samsung Galaxy A21 S деген жаңы телефон алып бергени келдим мына. 16 000 телефон алып бергенге келип олтурам. Азыр ал эжекебиз билбейт мен ага телефон алып берген атканымды. Сюрприз кылайын деп атам. Себеп дегенде кыргыздын кайсы энеси, кайсы эжесинин көз жашы акса, кайсы бир эркектен кордук көрүп токмок жесе, ошол эркек абат болбойт. Бул дүйнөдө жакшылык көрбөйт. Ал эркекти адам өлтүргүч деп, же болбосо зек деп, же болбосо акмак деп айтууга дагы татыбайт. Анткени айрым адамдар кокустуктан бирөөнү өлтүрүп алышы мүмкүн. Бирок энеге кол көтөргөн кишини адам дегенге болбойт. Урматтуу мекендештер, жогоруда айткандай эле, бая күнү президенттик шайлоого кол топтоп жүргөн биздин эжекелерибизге зордук зомбулук көрсөтүп, аларды уруп, телефонун талкалаган кишилерди тыйып коюңуз деп Садыр Жапаровго кайрылуу жасадым эле. Бирок ал өзүнүн тарапташтарын тыйып койгонго жараган жок. Ошондуктан вот этот. Да. 128 гигабайт все-таки. Хороший, да? Там памяти очень много. Давайте тогда. Жакшы телефон. Ошол телефонду алып, эжекебизге белек кылууну чечтим. Урматтуу мекендештер, азыр мен кечирим сурайм. Күтө туруңуздар. Түз эфирге дагы адамдар кошулсун. Менин эфиримди бөлүшүңүздөр. Бүгүнкү күндү мээримдүүлүк күнү деп атасак дагы туура болчудай. Чындыкты айтсаң чучалап, башка бирөөлөргө зулумдук кылып, аларды коркутуп, жакшылык алып келбеген адамдардан кантип жакшылык күтөсүң? Ошондуктан айтар элем да, энелерге кол көтөргөндөр үчүн ким кечирим сурайт? Аларга жакшылык кылбагандар үчүн ким кечирим сурайт? Ким энелердин көз жашын арчыйт? Урматтуу мекендештер, не включается? Азыр ошол эжекебиз офисте топтолгон колдорду эсептеп, кол санакка салып отурат. Эжекебизге сюрприз кылабыз. Анан мен офиске барып кечирим сурайм. Ошондуктан биздин эфирден алыстабаңыздар. Азыр мен Москва шаарындамын. Бая күнү бир зөкүрлөрдөн зомбулук көргөн, телефону сынган эжекебизге азыр барып белек кылалы деп атабыз. Тагыраагы мен белек кылайын деп атам телефон. Ошондуктан эфирден алыстабай менин түз эфиримди бөлүшүңүздөр максималдуу. Телефону сынып калган эжекебиздин телефонунун баасы 16 000 рубль экен эле. Бирок аны сындырып, аны ургандар жооп берген жок, кечирим сураган жок. Ошолорду кечирим суратсаңар жакшы болот эле. Жигит болот элеңер, Садыр Жапаровдун колдоочулары.
кичине намыс болуш керек да. Намыс болуш керек, энелерди урбаш керек. Ошо энелерди ургандарды кечирим суратыш керек. Урматтуу мекендештер, ким мен менен кошо түз эфирге чыгам десе, же менин пикирлериме каршы болсо, мен кайсы саясатчынын колдоочусу болбосун, мен теңдүү мен курактуулар менен теле эрүүлгө чыгууга даярмын. Экенчилдер менен баарына теле эрүүлгө чыгууга даярмын. Ошондуктан баягы жүзүн бекитип алып, өздөрү өмүрүндө пост жазбай, же болбосо коомдук пикир калтырбай, бирөөгө фанат болуп алып эле мени келип тепкилеп жаман көрө бербегиле. Мен азыр кечирим сурайын деп атам. Ошон үчүн күтүп туруңуздар. Включилась? Давайте я быстренько заплачу и иду. Ой, у нас телефон. Samsung. Все, давайте в коробку. Коробка есть? Можете сразу с ним комплексную защиту взять. Нет, ничего не надо, просто. Нет, ничего не надо. Удобно ли? Салам, достор. Кечирим сурайм. Эмнегедир мен подземкага киргенде интернетим өчүп калды. Жана дагы магазинге киргенимде түз эфир үзүлүп калды. Мен ошол жогоруда айткандай кечирим сурайм. Кантип кимден кечирим сурайт экендигимди азыр айтамын. Менин түз эфиримди ким көрүп жатса, максималдуу репост кылышыңыздарды суранат элем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан бир топ күн мурда бир жума чабылып калдык десек дагы жаңылышпайбыз. Москвадагы активдүү эжекелер кол топтоого чыгышкан эле. Азыр кое берсин. Анан ошол эжекелерибизди Садыр Жапаровдун тарапташымын деп кол көтөрүшүп, мойнун толгоп, телефонун сындырып, силер Мадумаровка эмес, Садыр Жапаровка кол топтогула деп эжекелерибизди коркутуп, кол топтоп жаткан бланктарын жыртып, чачып, ушундай зөөкүрлүк кылышкан. Анан мен ошол эжекелерибиз ыйлап капаланып келгенден, ал эжекелерибиздин абалын көрүп, урматтуу эжекелер, кыжалат болбоңуздар, мен азыр түз эфирге чыгып, Садыр Жапаровка кайрылам деген. Түз эфирге чыгып, кайрылуу жасадым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тетигиндей энелерге кол көтөргөн зөөкүр, адам өлтүргүчтөн да жаман, зек дейбизби, башка дейбизби, ошолорду тыйып коюңуз деп мен кайрылуу жасагам. Мени кантип, мага кантип кемчилик табышты билбей, мени кантип оозумду жаап коюшту билбей, ар кандай шылтоолорду ойлоп таап, сөзүмдү бурмалаган ортомчу колдоочулар дейбизби, бузуклар дейбизби, аларды Кудайга койдук. Бирок эжекелерибиздин телефонун сындырып, аларга зордук, зомбулук көрсөткөндөр аман эле болгула. Мен ошол эжекебизге азыр магазинге кирип, телефон сатып алдым. Телефонун сындырып коюшкан эле көчөдөгү балдар. Мен мынаны алдым. Азыр офисте болсо керек. Кечекебиз каякта болду экен? Карайынчы.
Кандайсыңар? Кандайсыз эже? Мына сизге белек. Эже, алыңыз. Сизге алып келдим мен. Болду мынакей. Кана. Алыңыз. Ал менден кызыңыз катарында белек эже. Урматтуу мекендештер. Жок, сиздин аркаңыздан мен любой сөздү укканга даярмын. Сизге кол көтөрүп, зөкүрлүк кылган адамдар оңбой калсын. Мен аларды жакшы адам эмес экендигин айтсам, мага асылып чыгып атышат. Жакшы эже, кандайсыз? Жаз. Саламатсызбы? Ооба. Жүрөм, ооба. Бул эжебиздин, ооба. Бул эжекебиздин телефонун сындырып коюп атпайбы? Ошондуктан мына могул эженин телефону монтип сындырып салган экен, экраны сынык көрүнүп атабы? ооба. Мына Оразайым азыр жаңы телефон алып келип берди. Мынакей, бул эжекебиз ушинтип эже, кана телефонуңуз ачпайсызбы эми белекти? Ачыңыз эми уялбай эле. Жактыбы эже? Капа болбой эми, кыжалат болбой жүрүңүз, Урматтуу мекендештер. Ооба. Жөкүрлөр телефонуңду сындырсам, мынантип жакшы кыздар сана кайра телефонду алып келип берет. Ушундай адамдар көп болсун, Оразайымга окшош кыздар көп болсун. Ошондо биз ак ийилетсинбай. Көрдүңүздөрбү? Мага мындай кайрылышыптыр эжелер. Мен кече көрдүм да ошол. 3 күндүн ичинде кечирим сурасын деп. Мен кечирим сурайм сизден эже. Сизге зордук, зомбулук көрсөткөндөрдүн атынан кечирим сурайм. Садыр Жапаровдун ордуна мен кечирим сурайм сизден. Мекенчилдердин ордуна мен сизден кечирим сурайм. Ушундай акмактык кылган адамдардын атынан мен сизден кечирим сурайм. Мен ушул эжелерден кечирим сурайм. Урматтуу мекендештер, мен түз эфиримди бир аз сырколоп атсам дагы офиске келдим. Себеп дегенде ошол кол топтоп түнү күнү жүргөн мына эжекелерге кол көтөрүп, ушуларды уруп, силерди өлтүрүп кетем, союп кетем деген айбандарды тыйып койбогон Садыр Жапаров, сиз Кыргызстанга эч качан жакшылык алып келе турган адам эмессиз. Убагында сизге кол топтоп, сиздин тагдырыңыз үчүн күйүп, сиз көтөргөн кумтөр маселесинде биз чуркап жүргөнбүз. Бирок сиз өзүңүздүн зөкүр тарапташтарыңызды тыйып кое албагандан кийин сиз Кыргызстанга жакшылык алып келбейсиз. Сиз ушул жерде чыныгы жүзүңүздү көрсөтүп койдуңуз. Сиздин мындай койгула, андай зордук зомбулукка барбагыла, бири-бириңерди коркутпагыла, бири-бириңерди урам, тээп кетем, өлтүрүп кетем дебегиле деген демилгени көтөрө албадыңыз. Бир да саясатчы өзүнүн колдоочуларына барып тигини тепкиле ургула деп буйрук бербейт. Мен билип турам, сиз буйрук бербедиңиз. Бирок сиз тыйып койсоңуз болот болчу. Сиз убагында ошол тынчтыкка салып койсоңуз болот болчу. Бирок ал нерсеге сиздин эркиңиз да, күчүңүз да жетпеди. Кайра өзүңүздүн саясий оппоненттериңизге акмак деп сөз жазып отурасыз. Сизди көргөн колдоочулар эмнени алат? Ошондуктан биз эч качан сынбайбыз. Мен да сынбайм. Мен кечирим сурайм энелерден. Энелерге кол көтөргөн акмактардын ордуна мен кечирим сурайм. Садыр Жапаровдун ордуна мына Айзада Касымалиева, канчалаган Канышай Мамыркулова, Назира Айтбекова сыяктуу аял кишилерди аябай жаман сөз менен жазып чыккан фейктердин атынан кечирим сурайм. Ошолорго жакшылык кылбагандар эч качан жакшылык кылбайт. Ушул видеомду максималдуу түрдө бар жок социалдык тармакка жайылтыңыздар. Чындык катарында, калп катарында туура экендигин айтышыбыз керек. Ширктен кийинки эң чоң күнөө бул эки жүздүүлүк. Эки жүздүү болбоңуздар. Чындыкты убагында айткандан коркпоңуздар. Мен Текебаевга окшоп же башка бир саясатчыларга окшоп саясий кызматтарда иштеген эмесмин. Мени каралай албайсыңар. Мен жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдөн чыккан кызмын. Бирок ошо жөнөкөй мына апаларыбызды сыздатып, боздотуп, телефондон талкалап, ушуларды уруп, тепкендерди мен зектемек турсун, адам өлтүргүчтөн дагы начар бир кыргыз энелерине жакшылык кылбаган айбан деп айтар элем. Айбан да андай кылбайт. Андыктан мекендештер келгиле, адамдык абийирибизге келеличи. Биз бар жогубуз тагдыр үчүн
эртеңки кыргыздын келечеги үчүн чуркап жүрбөйбүзбү? Болбосо биз деле жыргап отура берсек болот да үйүбүздө. Бул энелери жыргагандан көчөмө көчө кол топтоп жүргөн жок. Эртеңки жаркын келечекке үмүтү бар болгон үчүн кол топтоп жүрүшөт. Энелерибиз бекерине мотурайып олтурган жок. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен офиске келсем, кол койгону келди, бир тобу топтогон колун эсептегени келди. Ошондуктан бири-бирибизге мээрим чачалы, бири-бирибизге жакшы сөздөрдү сүйлөйлү. Садыр Жапаровдун жакшы тарапташтары бар, колдоочулары бар. Алар менин ачуу чындык сөздөрүм силерге катуу тийип кетип атса, кечирип койгула. Энелери айрыкча. Биз силерге зөөкүрдүк кылып, силерди барып кол топтобогула деп, силерге тоскоолдук кылбайбыз. Бирок силердин араңардагы активисттер, Садыр Жапаровдун тарапташтары энелерге кол көтөргөн үчүн өздөрү да кечирим сурап койсо жакшы болот эле. Азыр бул жакта эжекебиз дагы сүйлөйм деп атат. Урматтуу Садыр Жапарович, сиз абакта отурган кезде былтыры Кузьминки деген метро бар Москвада. Ошол метродо чайхананын, пятерочканын үстүндө чайханада сиздин тарапташтарыңыз кол чогулткан кезде мен үй бүлөм менен барып, экинчи этажга чыгып, ошолор аш жасап, отуруп алып кол чогултаткан экен. Биз барып, ошондо үй бүлөм менен кол коюп бергем. Андан кийин А4 листке вертикальный чогултулуп аткан колдон мен ошол листтен алып алып, жанагы менин укугум бар деген кыймылдын атынан кол чогултуп жүрүп, ошого кошуп сизге да кол топтоп, мен 4 листти толугу менен толтуруп тапшырганмын. Бул жерде мен 200дөн ашык кишинин колун тапшырганмын сизге, сиздин пайдаңызга болуп, ошо сизди чыгып калсын деген максатта. Ошондо сиздин тарапташтарыңыздан, мекенчилерден эч ким бизге жаман көз караш, жаман сөз айткан эмес. Мына биз 22 ноябрь күнү Коломенская метродо Ош кафесинен кол чогултуп жүргөн кезде кимге кол чогултуп атасыңар деп балдар келди. Биз Мадумаровка деп айтсак, Мадумаровка чогултпагыла, бул мыйзамсыз, эмнеге чогултуп атасыңар деп бизди ошол жерден кубалап, 3 баланы чакырышты, экөө кара курткачан келип, бизди желкебизден алып, лестницадан түшүрүп салды. Ошондо эмне үчүн сиз абакта жаткан кезде биз канча колдорду чогултсак, бир да жолу ызы чуу болгон жок. Биз бири-бирибизди талашып, тартышып, энелерди сөккөн эркектер болгон жок. А эмне үчүн бүгүн сиз абактан чыгып президенттик такка ийе болуп отурган кезде, сиз эркиндикте жүргөн кезде, сиздин тарапташтарыңыз садырчылар болуп алып, бизди ушинтип жемелеп, урушуп, бизди сөгө баштады. Себеби эмнеде? Сиз мага ошону түшүндүрүп берсеңиз аябай жакшы болот эле. Эмне үчүн сиз абактан чыкканда алар каракчыга айланып калды? Мен түшүнбөй калдым ушунучу. Башта биз бир туугандай болуп, бири-бирибизди жөлөп таяп, кол чогултуп жүргөнбүз. Мен сизден ушуга ойлонуп жооп беришиңизди күтөт элем. Урматтуу мекендештер, мен бир нерсени дагы эскерте кетейин. Кечээ баягы мага зордук зомбулук кылам деп, мага каршылык кылам деп, мени кечирим суратам деп чыккан бир акылы кем жигиттерге биздин дагы намысына келген агаларыбыз, аталарыбыз кайрылуу жасап, ушундай бир ушунчалык кайгыруу менен тыйылгыла деп айтыптыр да. Урматтуу бүтүн Кыргызстанды колдоочулары, Мадумаровдун колдоочулары, деги эле башка саясий партиялардын, саясий лидерлердин колдоочулары. Мен айрыкча ушул бүтүн Кыргызстандагы биздин саналаштарыбызга кайрылат элем. Теңелбей эле койгулачы. Мен да мындан кийин алардын бирине да теңелбейм. Алардын деңгээлин көрдүк. Алардын деңгээли энелерге кол көтөрүп, телефонун сындырып, зордук зомбулук кылып, мага окшогон жөнөкөй карапайым кыздарга кечирим сурагыла деп коркутуп, үркүтүп, союп кетем, өлтүрүп кетем деген билдирүүлөрдөн башка жакшылыкты жазбайт экен. Теңелбегиле. Биз өзүбүз биримдикте, ынтымакта, бар жогубуз биргеликте акыйкатсыздыктар менен күрөшө берели. Биз кыргыз деген улуу журтпуз. Ошондуктан биз калыстыгыбыздан тайбайлы. Кечээ эле мекеним Кыргызстан биримдик деп жүргөн партиялардын баягы эртең ушул биринчиликти алат баары бир. 65 мандат менен келет деп жүргөндөр бүгүн дагы ошол Садыр Жапаровду колдоп чыгып атканы жалпы элдерге бар жогуна күмөн жаратпай койбойт.
кечээ бирди сүйлөп Кумтөрдү элге алам деп, бүгүн Кумтөрдү алтын түгөндү деп сүйлөгөнү ошолор менен бирге экендигин көрсөтүп койду. Мен бир отоло түңүлдүм. Ошондуктан айтар элем, теңелбей эле коюңуздар, ал балдарга мындан кийин сөз кайтарбай эле коюңуздар. Мен аларды уккан да жокмун, теңелген да жокмун, бирок жүрөгүндө мекеним деген, кыргыз элим деген бир сезими бар Садыр Нуркожоевичтин. Ал деген элдик эр азамат деп колдоп, ушул мезгилге чейин чыркырап күйүп, кол топтоп, анын идеясын көтөрүп келдим эле. Тилекке каршы үмүттөрдү актаган жок. Ошондуктан бүтүн Кыргызстандын колдоочулары теңелбеңиздер. Ошондой эле жалпы жумурай журт жүрөгүңүздөр менен ошондой бир акыл таразага эртең шайлоодо бир өзүңүздөрдүн тандооңуздарды салып акыл тараза менен чечиңиздер. Ошондуктан мен сиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстандагы болуп жаткан мыйзамсыздыктарга биз ар дайым күрөшө беребиз. Ар дайым биз чындык үчүн күрөшө беребиз. Ошондуктан маанайыңыздарды түшүнбөңүздөр. Мен жалпы энелерден, зордук зомбулук көрүп, адилетсиздикке кабылган энелерден мен кечирим сурайм. Сак саламатта болуңуздар.